калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Бала тарбиялоодогу өзгөчөлүктөр. Балам же кызымды лидер болушу үчүн кандай тарбия берүүм керек? Гендердик стереотиптер деген эмне? Ушул суроолор менен социалдык технологиялар агенттигинин гендердик эксперти Бактыгүл Исламбековага кайрылдык. Эксперттин айтымы боюнча, гендердик стереотиптер бул коомдогу эркектер менен аялдардын өзгөчөлүктөрү жана жүрүм-турумдары жөнүндөгү кеңири таралган түшүнүктөр. Тилекке каршы ар бир ата-эне балдарды тарбиялоодо абдан көп гендердик стереотиптерди колдонот экен. Алардын ичинде мисалы биз балдарга көбүнчө сен күчтүү болушуң керек, сен ыйлабашың керек деп эмоцияларын билгизбегенге үйрөтсөк, ал эми кыздарды болсом кайра сезимталдуу болгонго, алсыз болгонго үйрөтөбүз. Аларды токтоо жана жөнөкөй болуп, лидерлик өздөрүнүн сапаттарын билдирүүсүнө дагы көбүнчө каршы чыгабыз. Алар чоңойгондо көйгөйлөрү менен башкалар менен бөлүшкөндү билбей, көп ооруларга чалдыгып калышы мүмкүн. Ошол эле жүрөк оорулары же болбосо башка ооруларга алып келиши мүмкүн. Ал эми кыздарды биз ар жактан кыргыздарда макалда бар эмеспи, кызды 40 үйдөн тыюу деген. Биз ар жактан тыя берип, кыздарыбыздын көп лидерлик сапаттарын өздөрү ичине ката берип, кийин ушундай бир лидер болуп же болбосо өзүнүн оюн так билдирип, ушундай бир жакшы өзүнүн коомдогу ордун табуу да кыздар үчүн абдан кыйын болот. Себеби аларды биз кичинекейинен ушундай лидерлик сапаттарын сыртка чыгарып, элдерге көргөзүп, өзүн мындай кеңири алып жүрүүсүн кубаттабайбыз. Билим берүү процессинде стереотиптер көп кездешет. Мектептеги китептерди ачып көрсөк, кыздар үй жыйнап жаткан сүрөттөр. Кесиптерди алсак, мугалим, доктурдун ролунда, ал эми инженер, технологиялар менен байланышкан кесиптерде эркек балдар көрсөтүлгөн. Бардык китепти алганда эле көп учурларда балдардын бош убактысы абдан жакшы берилген. Балдар футбол ойной алат, сууда сүзө алат, компьютерде ойной алат же болбосо башка иштерди кылат. Ал эми кыздарыбызды биз көбүнчө ошол үй жыйнап жаткан, сабагын аткарып жаткан, чоң энесине же апасына жардам берип жаткан, ушундай бир болочокто кожойке болот. Ал эми эркек балдар лидер болушу керек дегендей өзүбүздүн стереотиптик көз караштарыбыз менен балдарыбызды тарбиялайбыз. Ал эми чоңойгондо бул балдарга дагы абдан чоң таасирин тийгизерин көп эске албайбыз тилекке каршы. Ошондуктан биз эң алгачкы өзүбүз ошол стереотиптерден арылышыбыз керек. Ошондо балдар менен кыздарды тең көз караш менен, тең ыкмалар менен тарбияласак, көбүрөөк аларга өздөрүнө тандоо берсек, ошондо көп лидер балдар дагы, кыздар дагы чыга алат. Соцпедагог Малабаева Гүлзаттын айтымы боюнча, бизде ата-энелерибиз кыз назик болуш керек, өйдө карап сүйлөбө деп тарбиялашкан. Азыркы заманга жараша биз балдарыбызды тең укуктуулук менен тарбиялаганга аракет кылуубуз керек дейт. Эмне үчүн эркек бала ыйлаганга болбойт? Ал дагы өзүнүн ичиндеги эмоциясын, жаман болобу, жакшы болобу, ошону тышка чыгарып, ошону айта билүүсү керек. Анын баарын өзүнүн ичине сактап кала берсе, бала ошо менен түнт болуп, ошондой жаман ойлор менен өсө бериши мүмкүн дагы. Кыз бала деген өзүнүн укуктарын билип, мен мисалы үчүн эмне үчүн эркек бала ошол деңгээлге окуу жагынан алып келсек деле, эмне үчүн ошол деңгээлге эркек бала эле жетип, мен жете албайм деген ойдо өспөй, мен дагы ошол деңгээлге жетем, мен окуйм, мен чокуйм дегендей эле тарбия алышына мен мисалы үчүн ошондой көз караштамын да. Демек биз алдыңкы өзүнө ишенген лидер, күчтүү инсандарды чоңойтуш үчүн өзүбүз стереотиптерден арылышыбыз керек. Заманга жараша өсүп өнүгүү, тең укуктуулукка умтулуу ар бир адамдын көйгөйүнө айланса өзгөрүү болот. Себеби биз балдарыбыздын келечектеги жетишкендиктерине түздөн түз салым кошо алабыз.